сапаттагы билимди берип атышат. Ана мен да айтып коеюн, мен буну албетте мен өзүм Түркманас университетине биринчи жолу өзүм келип атканым, бирок мен уже бир 5-6 жылдан бери биздин алар даже бүтүп кетишти. Биздин мен жакшы тааныштарым дагы мага кайрылганда кайсы университетке тапшырыш керек, кандай, кайсы эң мыкты университет кайсы дегенде мен ушул эле Түркманас университети деп айтчумун. Ошол албетте бул жерде дагы мына аз студенттерди алып, башка университеттердей 20-30 миң студенттерди алып келип алып, анан бир массалык түрдө чыгарбастан, биякта сапатка. Ана мен бүгүн билдим, акасы бекер экен. Бияктагы жакшы окуган студенттерибизге ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бергендерине албетте чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул университетте окуган албетте бул өтө бактылуу, чоң мүмкүнчүлүккө ээ болгон биздин ини карындаштарыбыз, мына азыркы Манас университеттеги студенттер албетте өтө бактылуу, мындай чоң мүмкүнчүлүккө ээ болушту. Буну албетте 100% аны пайдаланыш керек. Бул Манас университетибиздин жанагындай пландары өтө чоң, мындай амбициялуу бар. Аны албетте биздин азыркы өкмөт, мамлекет жетекчилиги бул университетибизге толук шарт түзүп бергенге биз ынтызарбыз. Биз жанагындай кандайдыр бир пландар боюнча, мен мына мисалы азыркы учурда былтыр мен өзүм дагы ошого катыштым. Жанагындай мисалы жаңы мындай медикалык бир факультет ачылат деп күтүүдөбүз. Кыргыз-Түркманас университети өтө азыр ийгиликти жараткан университет болуп атат. Ушул дүйнө жүзүндө 1000 университеттин тизмесине кирүү өтө оңой эмес. Анткени ошол бул университеттин биякта докторанттар, аспиранттар, окутуучулар ушул англисче жанагы дүйнөлүк эң илимдин эң мыкты жогорку деңгээлдеги ошол журналдарга макалаларын жарыялап, анан албетте жабдыктарын бүт бардыгы. Мына азыркы эле биз азыр катышып аткан ушул Заманбап студия, бул радио студиясы экен. Мен телестудияларды көрүп, албетте мен суктандым дагы, сүйүндүм.